Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Аманатты оңколотуу планынын 2 кадамы оңой дагы, ийгиликтүү дагы ишке ашкандан кийин Айкыз баам салып көрүп, 3-сү абдан кыйын жана опурталдуу экенине көзү жетти. Элдер жакшы акчага азгырылганынан жана өзүн иш берүүчүсү катары сыйлаганынан да кийинки тапшырмасын кынтыксыз аткарарына ишенип турганы менен, андан кийинки окуянын жүрүшү өзү күткөн натыйжаны бере албай калышы толук мүмкүн болчу. Бул үчүн дагы бир ишенимдүү адам керек эле. Болгондо да ал укук коргоо органынын кызматкери болушу абзел. Ошондо да ал өзүн кыйбай турган, уят кылбаган, максатын жакшы түшүнгөн адам болушу кажет. Болбосо мындай кара санатай максатынын бети ачылышынын ыктымалдуулугу бар болчу. Ошентип ушул иште көмөктөш болоор көздөй адамды таппай жатты. Бул арада Элдияр өзүнүн тапшыруусу менен Дене тарбия институтунун жатаканасына ар кайсы шылтоолор менен байма-бай каттап, көбүнчө өзүн Аскербектин агасы катары көрсөткүчө Аманат менен жакындашып, жакшы ымалаштардан болуп чыга келди. Анткен менен Айкыз маселенин татаалдыгынан улам чыгынып кандайдыр аракетке бара албастан узак кышты да кандай өткөргөнүн билбей калды. Тайенеси Алмакандын телефонун дайыма көзөмөлдөп жүргөн. Ал эркектердин майрамы 23 февралда баягы Аманат Улан деген телефонго чалганын, андан соң дагы бир бейтааныш номурга чалып 5 мүнөт сүйлөшкөнүн көрдү. Аларды куттуктаганын түшүнүп, кандайдыр шекшигенинен бул бейтааныш номур менен Аманаттын өзүндөгү номурун салыштырса, бирдей болуп чыгып, тайенеси ага чалганы белгилүү болду. Бул катардагы көрүнүш болгону менен алардын өз ара жакындаша баштаганынын далили болчу. Ушундай чалышуулардан улам ортодо туугандык жакшы сезим жаралышы мүмкүн эле. Эркектер аялдардын бул майрамдагы куттуктоосуна 8 мартта жакшылап жооп бергенге аракет кылат эмеспи? Андыктан тайенесин бул капталдан чыккан арам сийдик неме аялдар майрамында кандай куттуктаарын билүү Айкызга маанилүү болчу. Анткени ушундан улам неберенин жаңы чоң энесине карата мамилеси кандай экени ачыкталмак. Алмакан тайенесин Аманат чоң эне катары кабыл алган болсо, ушул майрамда жакшылап көңүлүн алмак. Аны өзүнө жакын адам катары көргүсү келбесе унчукпай коймок. Андыктан 8 март күнү тайенесин жакшылап аңдышы керек болчу. Бирок ал күнү окуу жайдагы, андан соң компаниянын аялдарын сыйлаган кафедеги шамшаракаттан колу бошобой атып, үйгө кеч келсе, тайенеси жайдары маанайда тосуп алды. Казан асып, эт бышырып, 5 бармак жасаганы ашканага киргенинде эле баамдалды. Сууга салынып турган роза гүлүнүн чоң гүлдестесин көрүп, тайенесин кимдир бирөөлөр жакшылап куттукташканын түшүндү. Аманаттын келгенинен шекши түшүп сураса, чоң энеси жашырбастан өзү демөөрчүлүк кылып жүргөн футболист жигит атасы экөө келип куттуктап кеткенин, өзү аларды эт асып сыйлаганын айтты. Мына сага, алар эми үйгө чейин келе баштаптыр да, эртерээк аракет кылбаса кеч болгону калыптыр. Айткандай эле, бул күнү Улан Аманатты ээрчитип келип, Алмаканды куттуктап кеткен. Буга биринчиден анын Аманатка ай сайын берилчү стипендия чектегени, 23 февралда жакшылап куттуктап, акчалай да белек бергени болду. Алмакандын бул камкордугу Улан менен Жаркынайдын 8 мартта куттуктабай коюуга уятын чыдатпады. Андыктан башында Аманатка чалып, чоң энесин куттуктап коюусун тапшырып, бул үчүн акча да салышкан. Бирок бала буга көңүлдөнбөгөнүндө киши ташыгыча Улан чаап түшүп, белек катары айылдын этин, сары майын, курутун жана кымызын алып, гүлүн кошуп куттуктап келген.
Буга жетине албаган үй ээси коногунун каршылыгына карабай эт асып сыйлаган. Эт бышкыча экөө кобураша ар кайсыны сүйлөшсө, Аманат Зериге убакыт санаган. Айкыз муну алгач укканда жини келгени менен айласы жоктон тилин тишине басып отуруп калды. Бирок эртелеп аракет кылбаса кеч болуп баратканын даана түшүндү. Мындан улам 2 күндөн кийин сабакка келгенинде группалаш кыздардан кимдин милицияда жакшы таанышы бар экенин ачык эле сураштырды эле. Андайлардан группада 3 бар экен. Алардын ичинен Аида аттуу кыз Аяшы ички иштер министрлигинде иштээрин айтпаспы? Ичинен кымдый түшкөнүндө кыздар муну эмнеге сурап жатканын кайра тактай башташканда укук коргоочуга турмушка чыккысы келерин тамаша чынга салып айтты эле. Аида да Аяшы бойдоктугун, милиция экенине карабай мүнөзү жакшы, өзчү жигиттерден экенин, 30га чыкпай жатып майор чинине арзыганын божурады. Айкыз деле болсо тамашага салымыш эте, таанышса таанышарын, органда иштеген формачан жигиттер жагарын билдирди. Аида андай болсо Аяшы менен таанышуусун өзү эле уюштура салаарын айтып, сөз берип да жиберди. Болбогон жерден чыккан сөз олуттуусуна тартып баратканын сезген Айкыз эмне болсо да бара көрмөкчү болду. Ошондон 3 күн өткөндөн кийин дем алыш күнү Аида чалып, бүгүн кечинде айткан убадасын аткарарын, үйдө болуп туруусун өтүнүп, күйөөсү менен келип салып кетерин билдирди. Айкыз өзү шаарда өсүп чоңойгон бардар жердин кызы болгондон кийин Аида сыяктуу айылдыктардын чөйрөсүн жактырчу эмес. Ал өзү сыяктуулардан жигит издечү. Азыр эми жанагы ишин бүтүрүш үчүн көңүлү чаппаган бирөө менен таанышканы баратат. Аида болжошкон учурда телефон чалып, үй алдына келгенин айтты. Даяр турган ал буйдалбастан чыкканында Аида жолдошу менен утурлай басып, алдынан тосуп алып, экөөнү дароо эле тааныштыра кетти. Айкызга Жоодар аттуу бул жигиттин келбети чыныгы мырзалардыкындай экени дароо байкалды. Узунураак келген арык чырай боюн түз кармаган зың кыйган жигит жапалдашынан келген Аидага жуп эместей сезилди. Досундай болсо жаман деле жигит болбосу керек, деп ойлогон Айкыз айтылуу ресторанга киргендеринде алдыдан тосуп алган орто бой толугураак келген кишини көрүп иренжий түштү. Сырткы кебети алдамчы келээрин эстегиче анын кичипейил илбиринки мамилесине туш болуп, бул Кыдырбек аттуу жигиттин ар бир кыймылды жаземдебеген адамдын кабак кашына карап сүйлөгөн сыр билгилиги байкалып, милицияда жөн жерден иштеп жүрбөгөнүн көрсөткөнсүдү. Жапылдай сүйлөгөн Аиданын, сыр алдырбай зымпыйган Жоодардын, ар бир сөзүн салмактангансып токтоо сүйлөп, кээде тамашага чаргыткан Кыдырбектин компаниясын башында анча жактырбай жатканы менен, булардын шыкоосу менен аз-маз ууртаган коньяктын таасири тийдибейм. Бара-бара Айкыз да жибип көңүлдүүсүнө тартты. Толугураак болсо да шайдоот кыймылдаган Кыдырбектин коштоосунда бийге түшүп, дене башы жиби чери жазылды. Башында буту тартпай жаткан Айкыз бул кечеге келгенине эми өкүнгөн жок. Акырында Кыдырбек катардагылар жете албагыдай, азыркы тил менен айтканда крутой дегидей машинасы менен үйүнө жеткирип барып, мындан ары жакшы мамиледе болуп жүрүүнү сунуштап, кыздын унчукпаганын макулдук катары кабыл алып, колун бекем кысып жылуу коштошту. Айкыз бул жигитке жакканын башында эле байкаган. Кийинки жалпылдаган жакшы мамилесинен соң өзүндөгү максаты олуттуу экенин сезди. Кыдырбек чынында эле ички иштер министрлигинин келечеги кең кадрларынын бири. Билимдүү десе билимдүү, жөндөмдүү десе жөндөмдүү, ал буга чейин эле өз күчү менен бутка туруп, турмуштук муктаждыктарын жоюп койгон. Быйыл эле райондук бөлүмдөн министрликке которулуп, министрдин орун басарынын жардамчысы болуп дайындалган. Көпчүлүк жаштарда эле бийик карьера жасоону максат кылып, бул үчүн эч нерседен кайра тартмак эмес. Бирок жогорку чөйрөдөн же бийликтин бийик бутактарынан колдоочуларды таппаса, жолу ачылбасына эбак эле көзү жеткен.
Өзү карапайым жердин баласы болгондуктан андай ак сөөктөр коомуна аралашышы кыйын болчу. Бул үчүн алар менен кандайдыр бир илик катышың, башкача айтканда туугандык же болбоду дегенде достук мамилелериң болушу керек экен. Көрсө эбак эле коом кара таман ак сөөк болуп жиктелип, кедей кемгалдардын балдары канчалык билимдүү, жөндөмдүү болсо да көтөрүлүшү кыйын болуп калыптыр. Ушуга өзү көзү жеткен ал жок дегенде келинчегим күчтүү жердин кызы болсо деп катын издебей кайын издеп жүргөн. Анан 2 күн мурда Аяшы айы да чалып, өзү менен кадимки Надыр Мамбеталиевдин кызы таанышууга көңүлдөнүп жатканын айтканда көп ишене берген эмес. Аяшы карганып, ие жаздап, бул айтканын тастыктаганда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууга чыгынган. Кыдырбек ички иштер органдарында иштегенине жараша өлкөнүн ак сөөк чөйрөсүн жатка билчү. Ким менен ким илик чачыштыгын, ким менен ким душмандыгын дайыма иликтеп жүрчү. Мамбеталиевдердин таржымалында 5 колундай билип, түптөөчүлөрдүн көзү жок болсо да, алардын компаниясы күжүлдөп иштеп атканына суктанчу. Анан бир жолу аялдары менен келген достору болуп сүйлөшүп отуруп, сөздөн сөз чыга, айы да Аяшы Мамбеталиевдин кызы менен чогуу окуурун айтканда негедир таң калган. Анан таанышкысы келген, бирок өзүн теңсинбесин ойлоп чыгына албаган. Эми карабайсыңбы, асмандан издегени жерден табылгансыды. Укмуштай сулуулугу байкалбаса да, чырайлуу дегидей өңүнө, келишимдүү боюна жараша зымпыйган айкыз башында өзүн теңсинбегендей сезилгени менен бара-бара жөнөкөйүнө тарткансыды. Акырында жайдары коштошту. Мындан артыктын эмне кереги бар? Балким нике кайып буйруп, ак сөөк чөйрөгө жол ачылар. Айкыз аны өмүрлүк жубайы катары көрө алган жок. Биринчиден, ал табитиндеги эркек эмес экен. Экинчиден, чөйрөсү башка болчу. Үчүнчүдөн, кыскасы жактырбагандан кийин кемчилик издей берсе чыга берет. Ал эми өзүн Мараза Грон компаниясынын келечектеги кожойкеси катары санаган айкызга 4 жагы төп күйөө керек. Бирок ага чейин бул ментте өзүнөн көп алыстатпай, өтө жакындатпай кармап, эң негизгиси жанагы максатын ишке ашырыш үчүн пайдаланышы керек. Ошонун эртеси эле ал жай сурап чалган Кадырбекке жайдары сүйлөп, жакшы маанайда жооп берген айкыз анын эми күн сайын байланышкан, кандайдыр шылтоо таап жолукканга аракет кылган аракетине терс мамиле жасабай жайына койду. Ан сайын кыздын өзүндө көңүлү бар экенине үмүттөнгөн, анын жүрөгүн багындырып алса, келечеги дагы да кеңейе түшөрүн түшүнгөн жигит далбасага түштү. Ушинтип сүйөрүн оозу менен айтпаса да, мамилесинен билдирген жигит өзү эмне десе аткараарына көзү жетип калганында айкыз Кара Санатай максатынын акыркы кадамын жасоого чыгынды. Ал Элдиярды жумуш күнү аяктаганда өзүнө кирүүсүн алдын ала эскертип, качан гана баары кетип экөө жалгыз калганда бул олуттуу иш боюнча сөз баштады. Элдияр, жанагы физкультурный институтта окуган студент менен сени жакшы мамиле түзүүгө эмне үчүн жумшап жүргөнүмдү билесиңби? Жок. Чынын айтсам, аманат менен дос болушума неге мынча кызыгып, ушунча акча коротуп атканыңызга түшүнө алган жокмун. Мунун бир чоң себеби бар. Ал сага да тиешелүү болушу мүмкүн, деп Элдиярга тике карап, ал түшүнө бербей суроолуу көзүн өзүнө кадаганда айкыз ток этер жерин айтты. Ушул бойдон жөн койсок, кийин ал сен экөөбүздү бул компаниядан сүрүп чыгарышы мүмкүн, деп аманатка тайенеси компаниянын көпчүлүк акциясын мурас катары бөлүп бергени жатканын, анын себептерин айтып келип, Элдияр ынангандай баш ийкегенде анын аткараар кызматын саймедиреди. Ошон үчүн аны тайенеме жаманатты кылып, мурасты бербегидей кылышыбыз керек. Кантип дебейсиңби? Мен бул үчүн план түзүп, ага сени да аралаштырып келатам. Ооба, түшүндүм. Мен эми эмне кылышым керек? Деп сыр билги жигит ток этер жерин сурады. Сен мен берген товарды гана алардын бөлмөсүнө жайгаштырсаң болду. Калганын өзүм бүтүрөм. Эмне товар?
деп сураганы менен анын эмне экенин болголуп алып, бул аябай коркунучтуу го деп жиберди. Коркпо, өзү кол башында эле кичинекей пакет. Сен аны менен кыштан бери жакшы мамиледе болуп келатасың. Ишеничине да кирип калдың. Бир күнү товарды алып үйүнө барып, акырын билгизбей кандайдыр оокаттарынын арасына катта чыга бер. Бүттү, калганын милиция өзү бүтүрөт. Кармалып калсамчы? Сен кармалбагыдай бол да. Кудай сактасын андан. Эгер кармалып калсаң, милиция биздин колдо. Камактын босогосун да аттатпайм. Айтып атпаймбы? Товарды гана ордуна кой. Бул үчүн жакшы сыйлыгым да бар. Кийин буюрса, компания колума тийсе, оң колум болуп, компанияны өзүң башкарасың. Элдияр Айкыздын иш боюнча кандайдыр тапшырмасы болсо да аткарганга даяр жүрчү. Бирок мунусу кылмыштуу иш болгондуктан ойлоно түшүп ыргылжыңданды. Бирок кыздын айтканы абдан азгырыктуу болгондуктан баш тарта албады. Мейли, аракет кылайын. Бирок аябай кылдат жасалчу иш экен. Ооба, сен эптеп эле аларга билдирбей оокаттарынын арасына товарды жайгаштыр. Болду, калганы мага кой. Макул. Экөө андан кийин кимдир бирөө угуп койчудан бетер үндөрүн пас чыгара бул маселени талкуулап, кантип кынтыксыз түрдө ишке ашырышты ойлонуштурушту. Эртеси кечинде Элдияр институттун жатаканасына келип, Аскербекке жолугуп, андан ким эмне кылып жүргөнүн, окуудан же машыгуудан ким канчада келип жатканын чечмелеп сурап, Аманат машыгуудан кечки саат 8-дерде келерин, ал эми жанызак 10го жакын кайтаарын билип кетти. Дагы 2 күн өткөндөн кийин күйгүм кирип келаткан кезде чоң пакетке толо азык түлүк көтөргөн Элдияр жатаканага кайра пайда болуп, анын эшик тоскон кароолчусунан Аманаттын үйүнө келген-келбегенин сурап, оң жооп уккан соң 1 сааттан ашык кармалбасын айтып, айдоочулук күбөлүгүн таштап, журналына кол коюп ичкери кирди. Ал түз эле Аманаттын бөлмөсүнүн эшигин какпай кирип барып, жакшы маанайда ал жай сурашкыча алып келгендерин үстөл үстүнө жайната койду да үй ээсинен өтүндү. Дос, курсак жаман ачты, чай койчу. Доске рахмат, бирок жөн эле койсоң болмок. Бизде азыр тамак аш кенен болуп калган, деп сыпайкерчилик үчүн эле эмес, чын жүрөктөн ыраазычылык билдирген Аманат дароо эле чайнекти алып, эшикке умтула берип кошумчалады. Сен азыр отуруп тур, мен картошка кууруп аттым эле, чай койгуча карап келе калайын. Ошентип Аманат бул студенттик жатакананын наркы башындагы ашканага жөнөрү менен Элдияр эки жака элеңдей карап алып, анан үстүнө телевизор турган эски шкафтын алдыңкы көзүн ача салып, андагы жыйнаксыз салынган кышкы кийимдердин түбүнө оң колун сойлотуп көрүп, кайра тартып алды да костюмунун төш жөнтөгүнөн кара пакет алып чыгып, аны жанагы жерге тереңдете нарыны көздөй тыгып жиберип, бери карай салаңдай түшкөн кийимдерди өйдө түртө жайгарып, эшикти жаап, шашыла басып ордуна келип, эч нерсе билбегендей болуп отуруп калды. Жарым саатка жакын убакыт өтүп, Элдияр зериге баштаганда гана бир колуна куурулган картошка салынган көмөч казанды булоолонто көтөргөн, экинчи колунда чайнеги бар Аманат келип, экөө ар кайсыны сүйлөшкүчө тамактанышты. Андан соң дагы бир аз отуруп, кайсы бир унутулган жумушун эстей калгандай түр көргөзгөн Элдияр шашыла басып чыга жөнөдү. Эркек балдардын шкафындагы кышкы кийимдер жакында алына койбосуна, ал тургай жайлата жата бериши мүмкүн экенине ишенген Элдияр тапшырма кынтыксыз аткарылганын Айкызга дароо эле айткысы келген жок. Антсе да өзүн шек жаралмак. Андыктан ага ыңгайы келбей жатканын шылтоолоп жүрө туруп, 5 күн өтүп, өзүнүн жатаканага келип кеткени унутула түшкөндө гана билдирди. Буга абдан сүйүнүп, алкап жибере жаздаган Айкыз аткарылган иштин аки чүкүсүн дагы бир сыйра уккан соң жетине албай Элдиярдын сыйлыгын бермекчи болду. Бирок Элдияр бул иштин жарым жартылайы гана экенин, качан максатка толук жеткенде акысын аларын айтып баш тартты. Андан көрө кийинки аракеттерди туура жасоо керектигин кошумчалады. Айкыз Кыдырбекке ошол эле күнү чалып,
телефондон айтылбай турган бир жумуш чыгып калганын айтты эле кыздын коңгуроосуна жердин аркы бетинен болсо да жетип келчүдөй абалда жүргөн ал жарым саатта жумушунун алдында болорун билдирди. Андай болсо жакын жердеги кафеден тамактангыча сүйлөшүүнү сунуштаган кыз телефонду өчүрдү. Кыдырбекке тим эле кыз сүйүүсүн билдирчүдөй болуп, өзү айткан жарым сааттан да тез келип күтүп отурду. Муну сезгенсип кыз да эрте чыгып, жадырай күлүп учурашканы менен кандайдыр муңайым тарта унчукту. Дайым эле сен сыйлай бермек белең. Мен бир жакшы тамакка буйртма берип койдум эле. Даяр болуп калгандыр. Жөн эле койсоң болмок. Мен өзүм эле. Эч нерсе эмес. Андан көрө менин жанагы жумушумду чечип берчи. Эмне кыларды билбей майор эмеспи деп сага чалдым, деп Айкыз атайылап эле жалоорган тийде жигитти көтөрмөлөй сүйлөдү. Туура кылгансың. Мен милиция эле эмес, адам катары да колумдан келген жардамымды берем. Эмне кандайдыр бир туура эмес иш болдубу? Ооба, рахмат сага. Сен болбосоң кимге кайрыларды билбей калмак экенмин. Милицияга да арызданганга болбойт. Кыз ого бетер табышмактанды. Ал эмне болгон иш экен? Айтсаң? Азыр киреличи, анан жалаң байлардын гана чөнтөгүнө эсептелип, ошого жараша чет элдик жана улуттук чүйгүн тамактар жасалган чакан кафе-барга кирип жайгашышаары менен илберинки кыймылдаган официант кыз алдыга үстүнө казы, чучук тууралган 5 бармак баш болгон салаттын 3 түрүн жайната салды. Алдыга келген ырыскыдан ооз тийип, ширин тамактын даамын таткыча бир аз отурушкан соң бул ыңгайлуу, жайга капалуу маанайы кошпогон Айкыз сөзүн баштады. Менин агамдын жалгыз баласы бар. Өзү жаштайынан спортко жакын өскөн. Физкультурный институтка да өткөн. Бирок чоңойгондо жанагы атың өчкүр жаман затка жакындап алды. 2 жолу дарылаттык. Болбой эле сайынып алып жатат. Окуусуна кетип эле кеңгиреп келип атат же көчөгө отуруп калат. 1-класста окуган балача артынан жүрчү болдук. Иликтеп изилдесек, ошол окуган окуу жайынын жатаканасында алигини саткан точка бар экен. Алар инимдин досторубу же эмнеси билбейм, товарынан берип коюп жатышат. Карматалы десек, баягы Мамбеталиевдер бүт наркоман болуп кетиптир деген жаман сөз тарачудай. Ошон үчүн сага кайрылып аткам. Кыз көптөн берки ойлоп койгон жомогун чындай кылып жовурады. Физкультурныйда точка бар бекен. Таң калгандан ооз ачылды жигиттин. Физкультурниктердин ордосунда дурман сатылып атса бүткөн экенбиз да. Чын эле иниң ош жактан сайынып атыптырбы? Болбой эле күмөндөндү Кыдырбек. Ооба, артынан аңдып барып да билдик. Өзүнөн алдап сурасак да айтты. Ал неменин аты Аманат деди. Физкультурныйдын 2 жатаканасынын 3 кабатында жашайт экен. Чыйпылыктай сүйлөп ишендиргенге аракеттенди Айкыз. Териштиребиз. Аты Аманат дедиң, деп Кыдырбек төш чөнтөгүнөн блокнот, ручка алып чыгып жаза кетти. Физкультурныйдын 2 жатаканасынын 3 кабатында жашайт, кайталады Айкыз. Коркпо, бул биздин жигиттер үчүн кептел эмес. Кебетеси алар майда чүйдөлөп саткан же колдонгондор болсо керек. Мындайлар турмак наркомафиялардын кармап жүрөбүз. Камсанабай эле кой, баары жайында болот. Сураныч, бул маалымат менден алынганын эч ким билбей эле койсунчу, Антпесе биздин элди билесиң да. Купуялуулук сөзсүз сакталат. Кааласаң муну сен айтканыңды Баңгизат бөлүмүнүн балдарына деле айтпай эле коеюн. Ошентчи, антпесе коркуп атам. Коркпой эле кой, баары жайында болот. Агамдын баласы дедиң, Ооба, атамдын инисинин баласы. Ал биздин колдо чоңойгон. Апам кичине эркерээк өстүрүп коюп. Эчтемке эмес. Эркин бекем кармаса эле таштап кое алат. Андан көрө тамактан алсаң, сен такыр эле эч нерсе жеген жоксуң. Ооба, мындайда көңүлүң эч нерсеге чаппай калат экен. Жарым сааттан кийин экөө компаниянын кеңсесинин алдына келишкенде да кыз жардам берип коюусун жалооруп өтүнүп, жигит жанагы убадаларындагы кайталап, бул ишти бүгүн эле бүтүрөөрүн айтты. Кыдырбек бул жерден улам барган сайын көңүлүн ээлеп бараткан кыздын өтүнүчүн кынтыксыз аткарууга белсенип узаса, кыз өзүнүн ойлоп тапкан амалына, энөө жигитти оңой эле ынандырган артисттигине ыраазы болуп кеңсеге кирип баратты.
Машыгуудан бүгүн бир аз кеч кайткан Аманат жатаканага баш бага берип, өзүнө тигиле караган бейтааныш кишилер менен беттеше түштү. Аманат деген сенсиңби? Деп алардын бири орой үндө сурады. Ооба, деп жооп бергенинде ал бери карай бир кадам жасай берип, Байөмүр уулу Аманат, биз баңгизатка каршы күрөшүү бөлүмүнөнбүз. Сен банги соодасы боюнча кылмышка шектелип жатасың. Биз сенин үйүңдү тинтишибиз керек. Мына ордерибиз, деп Аманатка кызыл корочкасына кошо кандайдыр кагазды көргөздү. Бул абдан күтүүсүз болгондуктан эч нерсеге түшүнө бербеген Аманат эмне дээрин билбей абдырап туруп калганында, анын артындагы эки жигит бир заматта эки жагынан чыга калып, бул олбурлуу немелер орой унчуга ары бери жулкай тартып, катуу түрдө дубалды карата талтайта тургузуп, чөнтөк башын опузалап жиберишти. Аманат эми гана өзүнө келгендей, бошонмокчу боло катуу жулкунуп алып, оройлоно үн катты. Кое берей, эмне керек силерге? Тынч бол, баңгизатка карата шектелип жатасың деп атам. Азыр үйүңдү барып тинтебиз, ошондон кийин сүйлөшөбүз, деген ал эми кызматкерлерине буйрук берди. Алып жөнөгүлө, итти алып баргыла. Эмне, баңгизатка карата? Тинтсеңер тинткиле, бас, деп эки жигит коштой басып алып жөнөштү. Баятадан окчун турган ит четилген киши артынан ээрчиди. Ачкыч жанымда эмес, вахтада, деди Аманат экинчи кабатка көтөрүлгөндө гана эстей калып. Ачкычты мен алып келатам, баса бер, деди ал эң артта келаткан булардын башчысы. Бир саамдан кийин алар бөлмөнүн эшигин ачып баш багышканда, арттан жетегелген ит жетилген киши алдыга кирип, жарыкты жандыргыча алга жутунган овчаркасын бөлмөгө кое берди. Аманатты коштогон кишилердин бири дароо телефонун алып тартып кирди. Ит тамак ичкен үстөлдү айланта шимшип алып, түз эле үстүнө телевизор коюлган эски шкафка умтулуп, катуу кыңшылай анын жаман эшигин тырмалап жиберди. Аны ээси артка тартып кеткенде, Аманатты коштогон экинчи жигит жетип барып, шкафты ачып, ичиндеги кийимдерди чубап чыгып, нары карай үңүлө берип, кол сунуп кара пакетти учунан кармай алып чыгып, ошол бойдон көтөрүп келип, үстөлдүн үстүнө коюп, акырын бирок эптүү кыймылдап түйүлө байланган оозун чечип ылдый түшүргөндө, ак порошок салынган пакет көрүндү. Аманат көргөн көзүнө ишене албады. Булардын башчысы кекерлүү түрдө сурады. Бул эмне? Билбейм, биринчи жолу көрүп атам. Чындап таң калган Аманаттын оозуна ушул сөздөр араң келди. Дагы издетчи. Башчы иттин ээсине буйрук берип, ал жутунуп араң турган итти кое берди. Ал бөлмө ичин бир айланып келип, кийимдерди шимшилеп алып, үстөл үстүндөгү порошокко умтула катуу кыңшылап алды. Болгону ушул окшойт, деген башчы колтугундагы папкасын колго алып, андан калың дептер, калем алып чыгып, үстөл үстүнө коюп, жазмакчы болуп элендене берип Аманатка суроо узатты. Аты жөнүңдү айт. Байкелер, өлүп кетейин, мына муну биринчи жолу көрүп атам. Аманат эми гана эмне болуп жатканын түшүнө чыйпылыктап жиберди. Аныңы башка жерден айтасың. Азыр суроого жооп бер. Фамилияң ким? Байөмүр уулу Аманат, деп эми ал аргасыздан талапка баш ийип, берилген суроолорго жооп берип, аягында күйүп бышып жиберди. Байкелер, мен өзүм жөнөкөй футболист болсом, каяктан баңгизат соодасына катыштыгым болсун? Бул бирөөлөрдүн атайын жасаган каралоосу болуш керек. Ишенип койгула, бул пакетти мен биринчи жолу көрүп атам. Кандай болгон күндө да бул сенин бөлмөңдөн чыкканы факт. Биз өз ишибизди аткардык, калганы дагы изилденет. Андан көрө айтчы, жаныңда ким жашайт? Иним жашайт, ал дагы жөнөкөй спортсмен. Каякта? Бияка качан келет? Ал Машыгууда, азыр келиши керек. Балким ошол инең буга жакын болуп жүрбөсүн. Каяктан? Экөөбүз тең таң атпай окууга барып, андан кийин Машыгууда болуп, кечинде ушинтип кеч келебиз. Өзүңүз көрдүңүз го, ачкычыбыз дайыма вахтада турат. Балким кимдир бирөөлөр биз жокто ачып. Комендантты чакырттыңарбы? Келсе тезирээк кыймылдап ишти бүтүрөлү. Бүгүн тим эле жанды тыңгызышкан жок го, деп ал Аманаттын күйүп бышканын этибарга албай, кол алдындагыларга кайрылды. Аны коюп, иниңе чалып сурачы, келатыптырбы? Деп анан ал жана опузаланганында алынган шектүүнүн телефонун сунду.
чакырыкты создуктурбай дароо алган жанызак келип калганын, жегенге эмне ала барса болоорун сурады эле Аманат эч нерсе албай тезинен келип калуусун айтты. Аңгыча жатакананын коменданты баш багып, таң калган ага башчы жагдайды түшүндүрүп, бул 5 кабат имаратты текшерип чыгыштары керектигин билдирип ордерин көргөздү. Комендант ансыз деле эмне болуп кеткенин түшүнө албай эшиктен баш бага карап турган жашоочуларга укук коргоочулардын талабын түшүндүрүп, алар талап боюнча жытчыл ит кирип шимшип чыгыш үчүн бөлмөлөрүн ачып беришти. Аңгыча жанызак да келип калды. Эмне болуп кеткенин жатаканага киргенде эле кароолчудан угуп, 3 кабатка чуркап чыкканда Аманат сыяктуу эле шектүү катары кармалып, опузаланып, аты жөнү такталды. Агасында эле бул пакетти биринчи жолу көрүп жатканын, мында кандайдыр бир көрө албастардын кара санатайлыгы бар экенин күйүп-бышып айтса да, аны эч ким укпады. Бир аздан кийин жатакананы текшерип эч нерсе таппаган орган кызматкерлери экөөнү алып жөнөштү. Өз-өзүнчө камераларга камалган бир туугандардын улуусу Аманатты эртеси түшкө жакын гана суракка алып келишти. Ал болгонун болгондой кылып түшүнүк жазып берип, күнөөнү жакын жуутпай, бул бирөөлөрдүн иниси экөөнү жасаган кыянатчылыгы экенин кошумчалады. Дагы 2 саатча тар камерада сарсаналуу ойдо камыгып отургандан кийин кайра суракка алып келишти. Бирок бул жолу эч кандай суроо бербестен телефон баш болгон оокаттарын кайрып беришип, чыныгы кылмышкер кармалганын, ал иниси жанызак экенин, жаңылыш кармалгандары үчүн кечирим сурамыш этип, чакырылганда күбө катары келип туруусун өтүнүп, кете берсе болоорун билдиришти. Аманат эч нерсеге түшүнө бербей, кандайча иниси кылмышкер болуп чыкканын, өзү сыяктуу анын да күнөөсү жок экенин күйүп-быша айтып тастыктаганга аракеттенгенинде, жанызактын өз ыктыяры менен күнөөнү моюнга алганын айтып чыгарып коюшту. Ден дароо болгон бойдон жатаканасына кайтып келип, эмне кылаарын билбей, жанын коёрго жай таппай ары бери басып жүрө берди. Ал жанызактын күнөөнү моюнга алганына абдан таң калды. Буга ишене берген жок. Бирок бир тууганынын кийинки кездерде акчалуу болуп калганын эстеп шеги жаралды. Ананда бул окуяны ата-энесине билдиришти же кое турушту билбей көпкө чайналды. Акырында кеч болуп кеткендиктен азырынча алардын тынчын албоону чечти.